Бизде Кадамжай районунда Орозбек айыл аймагы менен Көтөрмө айыл аймагы АТРдин алкагында кошулуп, калктын саны 26 миңге жетти да. Азыркы учурда аталган аймакта ГСВнын номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эски имараты бар да. Азыркы учурда ошол имаратта биздин дарыгерлерге мындай иштеш абдан кыйын болуп атат. Авариялык абалда бейтаптарды кабыл алышат, бир начар имарат болуп атат да, эскилиги жетип. Ушул аталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратыны тез аранын ичинде жаңы имаратка куруу абдан зарыл болуп турат. Ушу боюнча сиз тиешелүү министрликтерге бир тапшырма берип койсоңуз, карап чыгып, келечекте ошол жерге жаңы имарат куруу бул азыркы учурдун талабы болуп атат. Андан тышкары ошол эле Орозбеков айыл аймагында Учкун айылы бар. Учкун айылында эски туберкулезный бейтапкана бар. 14 гектар жер аянты менен азыркы учурда кароосуз калган. Жогорудагы бейтапкананы кайрадан оңдоп түзөп, ордуна санатория кылсак, Кыргызстандын бардык аймагынан биздин жарандар келип, ошол жерде ден соолукка кам көрөт да. Ал жердин суусу да жакшы, бак дарагы, айлана чөйрөсү толук талапка жооп берет. Имарат жөндөн эле турат да, же биздин мамлекетке пайдасы келбейт, же биздин жарандарга пайдасын бербей турат да. Бул боюнча дагы сөзсүз түрдө Саламат сактоо министрлиги болобу, Госстрой болобу, ушу боюнча сунуштарды берип койсоңуз жакшы болот эле. Андан тышкары ошол эле биздин Кадамжай районунда төрөт үйү жетишпейт. Азыркы учурда Исхак Болотхан айыл аймагында Жеңиш айылынын ооруканасынын имараты талапка жооп бербегендигине байланыштуу азыркы тапта жергиликтүү тургундар ашыкча чыгымга учурашып, борборго жана кошуна Өзбекстанга барып мындай дарыланышып атат. Биз ал жерге дагы ошо Жеңиш айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын тез аранын ичинде бир жаңылап реконструкция кылып, ошо биздин жарандарга шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошол эле учурда ошол Жеңиш айылындагы төрөт үйү 2020 жылы жабылып калган. Азыркы учурда төрөт үйү дагы ошо бойдон турат да. Ушул 3 маселе боюнча урматтуу Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз, жоонду күтөлү, анан элдерибизге ошол Кадамжай районундагы аталган айыл аймактагы маселелерди чечип бергенге салымыбызды кошсок. Рахмат чоң.